Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, күндүн тартибинде программасы огуду. Бүгүн Жогорку Кеңеш жыйынында депутаттар аркыл маселелер саатында мектептердеги окутуу сапатына кайрылышты. Мисалы, депутат Зиядин Жамалдинов кыргыз тилиндеги мектептердин саны аз экендигине токтолуп, бул жагдайдагы ишти илгерилетүү керектигин белгиледи. Ошондой эле мектеп курулуштарына дагы кайрылган депутаттар болушту. Бүгүнкү аркыл маселелер түрмөгүндө мектептердин курулушу боюнча маселе көтөрүлдү. Сиз кайсыл багытка кайрылдыңыз? Былтыры жазда ушул маалда жана жаратылыш кырсыгынан өзгөнүн районунда бир нече мектептер жараксыз болгондо, бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин корутундусу негизинде. Ошонун негизинде өзгөн районунда Көлдүк айыл өкмөтүндө Коңкошов атында мектеп бар. Бул 33-жылы курулган, имараттар окууга жараксыз. Жана 193 авариялык мектептердин тизмесине кирет. Бул 3 жылдан бери өкмөт киргизбейди жаңы мектеп курганга. Экинчиси Алтын булак айыл өкмөтүнүн Моңолов атында мектеп. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин корутундусу бар. Маңдайында 500 метрде бийик тоо турат. Жарык көрүнүп турат. Ал жылып кетсе мектеп окуганга жараксыз. Ушул эки мектепти быйылкы жылдын түтүнүскө киргизип, куруу боюнча маселени койдум. Караштырса керек. Себеби бул жерде чоң жоопкерчилик бар да. Өзүңүздөр билесиздер, былтыр айыуда барып түшүнүк алдык эле расписка алганбыз деп кутулушту да жоопкерчиликтен. А бул мектептер боюнча Кудай сактасын, кырсык болсо ким жооп берет? Себеби корутунда турат. Айыл өкмөт, аким, губернатор, премьер-министрдин жоопкерчилиги каралып калат. Бул маселени биз бир экинчи орунга койбой чече турган маселелерди орчундук. Кадр саясатында сиздин айткан жүйөлүү пикир болду. Негизги иш менен камсыздалбашына эмне себеп деп ойлойсуз? Бүгүн өзүңүздөр көргөндөй мен кадр маселесин көтөрдүм. Анын бардыгын айтып кеттим го. Мисалы, Ички иштер министрлигинин, энергетика министрлигинин, мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги боюнча эгер 23 жылдагы ичиндеги канча өкмөт болсо, ошондо 23 жыл болсо, ар бир ошо министрликтерде бир 23 министр алмашкан, же 23 төрөгө алмашканда, жыл сайын алмашканда. Эми эгерде объективдүү себептерин айтсак, эми парламенттик системага өткөндөн кийин, баягы көп партиялуу системага өткөндөн кийин, баягы жеңип келген партиялар, коалиция түзгөн партиялар, алар ал орундарды бөлүп алышып, андан кийин улам өкмөт кеткен сайын алмаштырып атышат да. Бирок мен алган маселени гана министрликтерди мындай жалпы айттым. А канча деген кесипкөй болгон министрдин орун басарлары жана ортоңку деңгээлдеги жетекчилер же кесипкөй жакшы балдар кыздарыбыз жаңы министрлер менен же жаңы бир төрага жетекчи келер менен тигил же бул саясий себептер менен аларды жумуштан кетирип жатышат. Аларды азыр биз Республика Ата журт фракциясы ар бир министрлик боюнча терең талдап атабыз жана жакын арада фракцияга алып чыгып ар бир министрлик боюнча карайбыз. Мен бүгүн атайын жалпы жөнүнөн өкмөттүн өкүлүн, өкмөтүбүздү эскерттим. Алардын баарын колдонуңуздар деп. Акыркы убакта вице-премьерлер деле алмашып кетпеди бир нече жолчу. Эми анын баягы жүйөлүү себептери болушу мүмкүн. Бирок мисалы көп өнүккөн мамлекеттердеги тажрыйба, жөнөкөй тажрыйба. Парламенттик система кирген мамлекеттердеги тажрыйба. Жетекчилер келет, бирок орун басарлар же болбосо башка орто деңгээлдеги жетекчилер же кесипкөй адистер алар жылдап өмүр бою карьерасын жасап иштей берет. Ошондуктан ал жерде жалпы мамлекеттик стратегия, мамлекеттик план же идеология эч өзгөрбөйт. Экономикадагы мындай чоң бир кризиске мындай секириктер болбойт да ал жердечи. Саясат ал өзү менен жүрө берет саясат. Ар бир министрликтер өзүнүн иши баягы механизм мындай ушундай так иштелип кете берет да. Бизде тилекке каршы ушундай маселелер көп болуп жатат. Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгү менен таанышуу үчүн жергиликтүү кеңештин депутаттары парламентке байма-бай келип турушат. Мына бул жолку келген меймандар кайсы тараптан келди? Өзүңүздөр тааныштырсаңыздар. Биз Аксу району, Ыскөл областынын Аксу районуна караштуу Жыргалаң айылынан келдик. Айылдык кеңештин депутаттары. Жогорку Кеңеш ишмердүүлүгү жөнүндө кандай таасир алып атасыздар? Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгү жөнүндө таасирибиз азыр жакшы болду. Уктук кандай маселелер көтөрүлүп, кайсы социалдык объекттер ишке кириш керек, кайсылар алга жылыш керек, токтоп калган далга стройлорду дагы ишке ашырыш экенин көрүп ынанып чыктык.
Ошол курулушу узакка созулуп кеткен объекттердин көбүнчөсү мектептер деп атат. Сиздерде ушул маселе боюнча кимиңиздер жооп бересиздер? Бүгүн ушу жогорку кеңешке келген себебибиз өзүңүздөр билгендей бизде Шахты Жыргалаң деген көмүркана ишканасы бар. Ошол маселени сүйлөшүү боюнча жана азыр ошол жана мектептер жөнүндө, детсадтар жөнүндө айтып атат. Бизде ошол эң бир дагы бир көйгөйлүү маселе биздин детсадыбыз бар. Ошол бирок менчикке мындайча айтканда Шахты Жыргалаңдын ошо балансында калып азыр элге кызмат кыла албай жатат. Ошол маселелерди көтөрөлү деп келгенбиз. Анан эң башкы маселе эле ошо Шахтынын иштеп кетиши жөнүндө ошо депутаттарга кезигүү менен келгенбиз. Кудай буйрса баары жакшы. Балдардын өздүк документтерин таркатууда айрым бир катачылыктарга жол берилип калды деп атпайсызбы? Себептерин тактап көрдүңүзбү? Бул 2012 жылкы болгон окуя экен. Ошол жылы төрөлгөн балдардын 40 миңине туулгандыгы тууралуу күбөлүккө нике күбөлүгү деген микрошрифт басылып калган. Ал болсо качан билинген? Биздин эн аталар аны деле байкабайт. Айрымдары Казакстанга чыгат, Россияга чыгат, Турцияга, Дубайга чыгып, кайра кире албай калган да. Балдарын алып кире албай калган да өтө чоң ызы чуу болуп кеткен. Бу жерде түздөн түз ГРЭСтин күнөөсү болгон. 12 январь күнү ата-энелер барса, Первомайскийге 1 май район ЗАГС бөлүмүнө барса, күбөлүн алмаштырууда 120 сом алып койгон. Төрөлгөндө ката менен бир күбөлүктү акча менен алып атса, алмаштырганда акча менен алып аткан. Убагында болсо булар айтканда биз ошол күбөлүктөрдү бекер алмаштырып беребиз деп. Ошон үчүн мен мына суроо коюп атам өкмөткө. Ошондо ким күнөө эле кайсыл компания тендерди утуп алды, камсы компания ошо нике күбөлүктөрүн басып чыгарылды эле. Анан бул өзүнчө коррупция болуп атпайбы? Ошол коррупциядан түшкөн акча кимдин чөнтөгүнө түшүп атат? Бул схема болуп атат. Ошону аныктап бергиле деп өкмөткө кайрылдым. Анан экинчи маселеде айтылып кетти, жанагы улуттук хирургия борбою боюнча. Биз баягы ооруканадан ары милициядан бери деп коебуз го. Мына ошо улуттук хирургия борборунун негизделгенине 94-жылдан бери барып көрсөм, мына күнүнө бир 50гө чукул операция жазылат экен. 8 операция столу мына тынымсыз иштеп 30дай адам баягы реанимация бөлүмүндө жатат экен. 6000ден операция жасайбыз дейт, 10.000 деген оорулар чыгарабыз дейт, бирок баягы жылытуу системалары, канализация, кээ бир заманбап аппаратуралар, ошо операцияга керектүү шаймандар деген жетишсиз экен. Капиталдык ремонттон таптакыр өтпөптүр. Буга чейин баягы бюджеттен бөлүнгөн анча-мынча акчага, анан демөөрчүлөрдүн эсеби менен ошол оорукананы өздөрү оңдоп, түздөп бир нерселерин алып келаткан экен. Ошон үчүн жана финансы министрлигине ошо өкмөткө кайрылдым. Ошо 50 миң сом быйыл, 50 миллион сом бюджеттен карап берүү боюнча. Айрым бир электр мамылардын эскилиги жетип, жыгачтан тургандары болсо, ичинен чирип жатат деген маселе бар. Бул жагдайга кайрылган депутаттар дагы катарыбызда. Алмазбек Манасбекович, сиз айтсаңыз. Мисалы, бул көйгөй Кыргызстандын бардык эле жеринде бар. Бирок бүгүнкү күндө именно ошол Аксы району боюнча где-то бир 10 миң электр мамычасы керек. Анын 1800 ошол РЭСтин балансында, где-то бир 8000дей РЭСтин балансында эмес. Бирок ал бүгүнкү күндө ошол жерде биздин Кыргызстандын жарандары жашап атат. Бул жаңы участоктарда. Ошол жерге буларга карабаган менен алар электр энергия үчүн төлөп атат да. Ошон үчүн муну бүгүнкү күндө мамлекет кылбаса эч бир адам кыла албайт. Ошон үчүн мамлекет бүгүнкү күндө бир программа жазып, грант алабызбы же кредит алабызбы, муну тез арада чечпесек болбойт. Ошол эле жана биринчи кат жазган Мундус деген айылда, ошол Коч тоо айыл өкмөтүнүн Мундус деген айылында бүгүнкү күндө кичинекей айыл. Где-то бир 800 киши жашайт. Ошол 800 киши жашаган айылда 120 электр мамчасы жетпейт экен да. Ошол айтып кеттик. Өкмөткө жеткизсе, Кудай калса жардам берет деген тилектебиз. Бүгүнкү жыйында депутаттар көбүнчө айрым бир аба каттамдарындагы орун алып жаткан көйгөйлөргө кайрылышты. Тазабек Икрамович, сиз бул маселе боюнча кандай жыйынтык күтүп атасыз? Негизи туура айтасыз, мен өкмөткө протоколдук тапшырманы бердим. Эң негизгиси мына биздин авиа компаниялар учакты учурган малда 15-нен 16-сына чейин ошо күнү 12 саатка чейин кармады элдерди. Ал жерде жаш балдар, карылар, ата-энелер дегендей бардыгы 12 саат ошо аэропортто суукта күтүштү. Буларды МЧС тарабынан туман канчага чейин узарын булар билет болжол менен.
ошого карап туруп биздин ошол жерде жарандарыбызга бир условие түзүп бериш керек да компания ошол жерден пайда таап аткандан кийин ошондой учурларда элдерге шарт түзүп бергенин дагы билиш керек. Бул нерсеге эң негизгиси аэропорттун жетекчилери дагы ошол жердеги иштеген адамдар дагы жоопкерчиликтүү болуш керек да. Азыр 4000 сомго ушу билет 4000 сомдон кеми жок болуп калды. Ушуну билетти алып шашылыштары бар, бала чакасы менен ушу жолдун такси менен жүрүүгө кооптуу болгон үчүн самолет менен учуп келип атат. Ошол жерде деле ушу болуп атат да. Эгер 4 сааттан ашкан болсо, 4 сааттын ичинде ысык тамак бериш керек. 8 сааттан ашкан болсо, ал жерде мейманканага жайгаштырыш керек да. Ушулардын баардыгын компаниялар жасап аткан жок да. Буну көзөмөлдөш үчүн аэропорттун жетекчилери ушул жерде өзүнүн кесибин жакшы түшүнбөгөн жетекчилердин келгенин себебинен ушунун баардыгы ушундай көйгөйлөр болуп атат да. Жогоруда депутат белгилеп кеткендей, Бишкек Ош каттамы боюнча унаалардагы жол кире акысы 1,5 миң сом, ал эми авиакаттамда болсо 4 миң сомдон кем эмес. Бирок жол коопсуздугунан чоочулашкан жүргүнчүлөрдүн көпчүлүгү чөнтөгүнө карап, ошондой болсо да тобокелчиликке барып, жолду унаа каттамы менен жүргүзүүгө аракет кылышат. Ал эми унаа айдоочулар ошо унааны башкарууда кандай эрежелерди сакташууда, буга өтө көзөмөлдүк керек деди депутат Айнур Алтыбаева дагы. Ушуну менен күнүн тартибинде программасы жыйынтыкталат. Саламатта калыңыздар.